Александр Лапикин салык кызматына каршы сотто жеңип чыкты. Жогорку сот буга чейин Лапикинди ага шылуундар илип койгон 14 миллион сомдук салык туумдарын төлөөгө милдеттендирген Чүй облустук сотунун чечимин жокко чыгарды. Но я до сих пор не верю, что это как-то все быстро произошло. И, я не могу сейчас еще эти передать впечатления, потому что реально я чуть бы не заплакал, наверное. Потому что 3-4 года это, считаю, да, продолжается. Ну, это жесть, одним словом. Уже минус большущая, огромнейшая проблема, которая спать не давала. Потому что думал, гадал, как все произойдет, да. 2021-жылы Кыргызстандан Орусияга товар ташуу үчүн Александр Лапикиндин атына мыйзамсыз ИП ачышкан. Бул жөнүндө ал салык кызматынын өкүлдөрү ага телефон чалып, карызы бар экенин айткандан кийин гана билген. Буга күнөөлүүлөр соттолуп, мамлекетке келтирилген зыянды төлөп беришкен. Бирок укуктук карама-каршылык жаралган. Кылмыш ишинин алкагында өндүрүлүп алына турган зыяндын өлчөмүнө 10 миллион сомдон ашык туум кошулбай калган. Салык кызматы бул сумманы өндүрүп алуу үчүн сотко кайрылып, жоопкер катары Лапикинди көрсөтүп койгон. Анда соттор салык кызматынын пайдасына чечим чыгарып, Александрды 14 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген.